УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев акыркы кырдаалдарга байланыштуу дарегине карата айтылып жаткан сындарга пикирин билдирди. Ош шаарында үйүн, унасын, акчаларын алдырып койдук деген жарандар коомчулукка кайрылышты. Алар алдамчылардан сак болууга чакырат. Кыска аралыкта Баткен облусунда 23 социалдык объектинин курулушу жана оңдоп түзөө жумуштары бүткөн. Садыр Жапаров бүгін 21 июнда дүйнөлүк күрөш уюмунун президенти Ненат Лалович жана Азия күрөш уюмунун президенти Даулет Турлуханов менен кездешти. Жолугушуу Бишкекте өтүп жаткан грек-рим эркин жана кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионатынын алкагында болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан үчүн 2 жаш курактоогунда Азия чемпионатын өткөрүү чоң сыймык экенин белгиледи. Өз кезегинде дүйнөлүк күрөш уюмунун президенти Ненат Лалович менен Азия күрөш уюмунун президенти Даулет Турлуханов Садыр Жапаровго жылуу кабыл алганы жана Азия чемпионатын өткөрүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Жолугушуунун соңунда Садыр Жапаров Ненат Лаловичке Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын, Даулет Турлухановго даңк медалин тапшырды. Ал эми Ненат Лалович Кыргызстандын президентине дүйнөлүк күрөш уюмунун жогорку сыйлыгын берди. Поэтому мы предлагаем немало усилий на государственном. Биз өлкөбүздө спорттун бул түрүн өнүктүрүү жана тиешелүү инфраструктураны жакшыртуу багытында мамлекеттик деңгээлде бир топ аракеттерди көрүп жатабыз. Талыкпай машыгып, ийгиликтерге жетишкен спортчуларга мамлекет ар тараптан колдоо көрсөтө бермекчи. Мындан тышкары күрөш менен алектенген кыз келиндерге шарт түзүү максатында Бишкекте заманбап талаптарга жооп берген спорт зал курулуп жатат. Тиешелүү шарттар түзүлсө, көптөгөн спортчулар желегибизди бийик көтөрөт деген ишенимдебиз. Мы всегда открыты для совместной работы в этом направлении. Саясат алдоочу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия алгачкы жыйынын өткөрдү. Жыйынга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып маалымат берген. Жыйындан чыккандан кийин Камчыбек Ташиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, комиссия иш алып барып жатканда кызматтан убактылуу четтебей турганын билдирди. Президент Садыр Жапаров Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Комиссиянын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеп жатат. Ага акыйкатчыдан сырткары жогорку кеңештен тиешелүү министрлик мекемелердин өкүлдөрү жана маркумдардын жакындары кирген. Азыр мамлекет тарабынан комиссия түзүлдү. Президент тарабынан. Анан сырткары биздин ички комиссиябыз иштеп атат. Аскер военный прокуратура тарабынан дагы иш козголгон. Азыр күнү ошол жыйынтыктар менен. Азыр комиссияда эмне суроолор болду? Бул жактачы. Комиссиянын эң негизги алардын өтүнүчү болду, что булар келгенде биз аларга мүмкүнчүлүк түзүп берели депчи. Түз берсеңиздер деп. Мен айттым, баардык мүмкүнчүлүк түзүп беребиз комиссияга. Вплоть до камералардын ишине чейин көрсөтөбүз. Баардык документтерге инструкциялар менен тааныштырганга мүмкүнчүлүк беребиз. Комиссия эртеңден баштап бизге келет, биз аларга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Чоң рахмат. Азык түлүккө болгон баанын өсүүсү боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирүү таратты. Анда дүйнөдө азык түлүк менен камсыз кылуу боюнча кырдаалдын начарлашы жана бул чөйрөдөгү болжолдонгон кризистин алкагында Кыргызстанда да азык түлүккө жана керектөөчү товарларга баанын өсүшү. Кээ бир позициялар боюнча алардын жетишсиздиги байкалып жатканы айтылат. УКМК тарабынан азык түлүк коопсуздугу боюнча жүргүзүлүп жаткан республикадагы азык түлүк жана эл керектөөчү товарларды контрабандалык жол менен ташып чыгаруу аракеттеринин көбөйгөн. Калкты азык түлүк каатчылыгынын коркунучтарын коргоо жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында УКМК өз компенсациясынын чегинде тиешелүү алдын алуу чараларын көрүп жатат. Кошумчалай кетсек, ушул жылдын 17 июнда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анда контрабанда үчүн жоопкерчиликти күчөтүү жана айыптарды жогорулатты. Ошондой эле кылмыштын куралы катары транспорт каражаттарын мамлекеттик киришеге конфискациялоо каралган. Ушул себептерден улуттук коопсуздук органдары жарандарды төмөнкүлөрдү аткарууга чакырат. Кыракы болуп, өлкөнүн экономикалык жана азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча компетенттүү органдар тарабынан көрүлүп жаткан чараларга көмөктөшүүгө жана колдоо көрсөтүүгө.
Контрабанда менен алектенген жана аны токтотууну каалабаган адамдарга карата колдонуудагы мыйзамдардын чегинде эң катаал чаралар көрүүгө, өзгөчө дүйнөлүк азык-түлүк кризисинин убагында мыйзамды сактоого, кылмыш жасоо жолуна түшпөөгө жана жеке кызыкчылыктардын улуттук кызыкчылыктардан жогору коюого. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Кыргызстандын төрагалыгы астында өтүп жаткан Минск шаарындагы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан электрондук соода, бажы кызматташтыгы маселелери талкуулоо, мурда берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчет каралды. Ошондой эле экономикалык жана финансылык туруктуулукту камсыздоо үчүн сунуш пикирлер айтылды. Кененирээк кийинки материалда. Минск шаарында Кыргыз Республикасынын төрагалыгы астында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген форматтагы жыйын өттү. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн интеграциялык бирикменин байкоочу мамлекеттеринин өкмөт башчылары катышып, анда электрондук соода, бажы кызматташтыгы маселелерин талкуулоо, мурда берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчет каралды. Жыйындын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үстүздөгү жылдын алгачкы 5 айынын жыйынтыгы ЕДПнын өсүү динамикасын көрсөткөнүн белгиледи. Ошондой эле экспорт жана импорттун пайызы өсүп, сооданын өсүшү байкалгандыгын кошумчалады. В январе-мае 2022 года объем ВВП Кыргызской Республики сложился в сумме 2022 жылдын январ-май айларында Кыргыз Республикасынын ички дүң продукциясынын көлөмү 270,2 миллиард сом суммасын түзүп, реалдуу өсүү темпи 105,7% түздү. Өлкөбүздүн тышкы соода жүгүртүүсү 2022 жылдын январ-апрель айларында 3 миллиард АКШ долларын түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43,3%га өстү. 2022 жылдын 4 айында интеграциялык бирикмеге мүчө мамлекеттер менен өз ара сооданын өсүшү 16,3%ды түзсө, экспорт 26,4%га, ал эми импорт 13,3%га өскөн. В прошлом году составила 12,8%. Аны менен катар Жапаров Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык жана финансылык туруктуулугун камсыздоо үчүн биргелешкен аракеттерди консолидациялоо зарылдыгын белгилеп, бул иштер алкагындагы бир катар ыкчам чараларды сунуштады. Нам необходимо консолидировать совместные усилия. Биринчиден кыска мөөнөттө келечекте ЕЭПтин ички рыногунда социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларынын тартыштыгына байланышкан тобокелдиктерди минималдаштыруу механизмдерин киргизүү зарыл. Кеп биринчи кезекте жеке рынокты толтурууну эске алуу менен азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча макулдашылган саясаттын механизмдери жөнүндө болуп жатат. Связанных с дефицитом социально значимых продовольственных. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан экономикалык туруктуулукту камсыздоо максатында бир канча чечимдер кабыл алынды. Өз кезегинде өнөр жай тармагын өнүктүрүү багытында көтөрүлгөн маселелер жүйөлүү болгонун Жапаров өз сөзүндө белгилеп өттү. По некоторым ключевым секторам экономики у нас имеется достаточный потенциал. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн тигүү текстиль продукциясынын сапаты жана дизайны белгилүү фирмалык кийим-кече өндүрүүчүлөрдөн кем алышпайт. Экологиялык жактан таза, балдар тамак ашын өндүрүү, машина куруун өнүктүрүү, лифт жабдууларын жана тетиктерин чыгаруу боюнча долбоорлорго катышууга даяр ишканалар бар. Буга байланыштуу Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында өнөр жайдын артыкчылыктуу жана жогорку технологиялуу тармактарында кооперация жана импортту алмаштыруу боюнча комиссия түзүү тууралуу бүгүн кабыл алынып жаткан чечимдерибиз абдан туура. Необходимо уделить особое внимание вопросу. Сөз соңунда Жапаров жыйынын катышуучуларына кайрылып, үстүздөгү жылдын 26 майында Бишкекте өткөн Евразиялык экономикалык форумдун катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Бул иш-чара экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарын талкуулоого мүмкүндүк бергендигин кошумчалады. Завершая свое выступление, хотел бы вас пригласить. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, сиздерди жайкы жолугушууларыбызды салттуу жайына айланган биздин берметибиз Ысык көл жээгинде өтө турган Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына чакырам. Будем рады всех вас видеть на гостеприимной кыргызской земле.
Мындан тышкары Минск шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы астында Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин кезексиз жыйыны өттү. ИЭК кеңешинин жыйынында 6 маселе каралып, айыл чарба, транспорт жана башка багыттардагы чечимдер кабыл алынып, айрымдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бейктурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну аялын бычактап, андан кийин асынып алган. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Кылмыш 19-июнда болжол менен 4:00 чамасында Кадамжай шаарында болгон. 35 жаштагы жубайлардын ортосунда чыр чыгып, жолдошу жубайына бир нече жолу бычак шилтеп, мыкачылык менен өлтүргөн. Андан кийин кылмышка шектүү Кадамжай районундагы көтөрмө айыл аймагындагы айылдардын бириндеги курулушу бүтө элек үйгө барып асынып алган. Атылган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүүдө. Маселен 2021 жылы 8405 үй бүлөлүк зомбулук катталган. 2016-2018 жылдары бул сан 7000ден түшкөн эмес. Статистика зомбулук тууралуу